жараткан Алла Таала ар бирибизден акчаны каяка сарптадың деген суроону коет. Ошо суроого жооп бере ала тургандай болуп жашайлы. Эртеге Алланын алдына барганда ушул суроо жок экен деп жүрбөйлү да. Кайдан таптың, кайда сарптадың деген бар да. Бул 5 суроону Алла Таала 5 суроону сурамайынча адам бир кадам таштай албайт. Пайгамбарыбыз айткан аны. Өмүрдөн сурайт экен Алла Таала, өмүрдү кайда иштеттиң, кайда сарптадың? Жаштыкты сурайт экен. Кайдан таптың, кайда сарптадың? Билгениңе жараша канча амал кылдың? Кыяматтын 5 суроосу, кабырдын 3 суроосу ар бирибиз даярданайлы. Бул Алла Тааланын бул дагы райымы. Суроолорду бизге дара берип койду. Суроолорду айтпай туруп анан кийин тиякта сурабайт. Суроону алдын ала берип койду. Бенделери, мына. Кабырда 3-өө бар, кыяматта 5-өө бар. Ушу 5-өөнүн бирөөсү туган кайда сарптадың? Демек биз 1 сом сарптап атканда да ойлонойлу. Ушуга мен бейишим курганбы, же тозокко кетип атамбы? Сооп алып атамбы, же күнөө алып атамбы? Алланын ыраазычылыгын таап атамбы, же шайтандын ыраазычылыгын таап атамбы? Исрапкорлорду шайтандын достору дейт Алла Таала Куранда. Алла өзү жакшы көрбөйм дейт. Кулу, мейли жегиле, вашробу ичкиле тугандар. Адал жегиле, адал ичкиле. Вала тусрифу. Бирок адалдыкта дагы аша чаппагыла. Адалдыкта дагы ушу адал экен деп эле жеп эле ооруп калып, жүрөк кармап калып, семирип кетип, операция болуп, анан тияка кетип калбагыла. Даже адалдыкка бизге торумуз берип атат. Арамдыкка го совсем сразу эле торумуз. Токтотуш керек да. Чын эсибизде бар, өтө жакшы. Алхамдулилlah, исрапкерчиликке мамлекет өзү колдоп айткан эле. Билесиздер да, баарыбыз эсибизде да. Ошон үчүн келиңиздер туугандар. Кудайга шүгүр, азыр карап тур. Багытты өзгөртөйлү туугандар. Кандай? Баягында көз жумуп алган багытты токтотойлу. Караңгылык багытты токтотойлу. Өзүбүз баягы билармандык багытты токтотойлу. Анан көрөк. Билармандардын биларманы пайгамбар Мухаммад алейхиссаламды бир карап коелу. Бүгүн эле сабакта ушу боюнча болду туугандар. Ошон үчүн иншалла карап туруп пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, туура өтүп кеткен адамга ар бирибиздин жүрөгүбүздө кейибиз, кайгырабыз, сообу жетсе экен дейбиз. Ошону иншалла аркасынан алхамдулилlah жакшылык барып турса экен дейбиз. Бирок ошол жакшылыктын бардыгын эле ушул мал сойгонго, кан чыгарганга эле чектебеңиз таксыр. Анан көрөк элге пайдалуу диний китептерди чыгарганга жардам бербейсизби? Мечиттер салынып атат, алхамдулилlah. Мечиттин жылуулугуначы, мечиттин суусуначы, мечиттин ичиндеги китептергечи. Так, азыр жол салуу, таза суу деген мынандай проблемалар бар. Сооп десеңиз эми мына. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, мөмөлүү дарак тиккиле деп эле, бу каякта калды? Карап туруп мынакей мартка жакшы даярдаңыз дагы 100 мөмөлүү даракты тегиңиз атаңыздын атына. Күчүңүз жетеби? Тигип коюңуз. Ошонун көлөкөсүнө да ким отурса соо тиет атаңызга. Мөмөсүнөн адам эмес. Айвандар жесе дагы, канаттуулар жесе да соо тиет. Түшүп калган мөмөдөн чименилер, кумурскалар жесе да соо тиет. Даже кээде бизде алымдар ушуга чейин дагы айтат. Ууру келип жесе дагы соо тиет дейт. Ууруга күнөө жазылат, бирок сага сооп жазылат дейт. Караңыз, кыла турган ишибиз жок болуп калды. Ошон үчүн иншалла келиңиздер. Кудай кааласа айта берсек буга токтобойт. Эми мындай, бирок алхамдулилlah Алла субханаху ва таала бири-бирибизге айтмайынчачы, бири-бирибизге эстетмейинче биз унутуп кала берет окшойбуз да. Ошон үчүн келиңиздер, алхамдулилlah. Мейли. Эми таптакыр эмес, кичине кой союп, кан чыгарып мейли. Бирок чеги менен да. Бирок ошондо дагы караңыз, бир да карыз албаңыз. Банк-санктан карыз алып турупчу, өткөрбөңүз. Акыркы уюңузду сою бербеңиз. Атандашып, мына, анал бай 3 жылкы сойду эле, мен да көрсөтүп коеюн деп 4 жылкы сооп албай эле күнөө аласың, ачык айтып коеюн. Бир сооп жок сага. Риякөрлүктөнчү только күнөө. Мүмкүн ушул жерде кичине адамдар айтышы мүмкүн. Мына ушу 5 жылкы сойду, 4 жылкы сойду депчи. Алланын периштелери сага наалат айтат, капа болбогула. Ошон үчүн иншалла кылсак Алланын ыраазычылыгы үчүн кылайлы. Бирок Алла Таалам сизди бай кылды. Ошо байлыкты кыйынсыныш үчүн, исрапкерчилик үчүн кылган жок. Ошончо эле акчаңыз ашып атса, биз алхамдулилlah багыт көрсөткөнгө биз даярбыз. Соопту
өзүңүз дагы рахаттуу, өзүңүзгө да сооп боло турган, ушу ким кайсы маркумга арнап атасыз, ошого дагы сооп боло турганга, айтканга, акыл бөлүшкөнгө, илим бөлүшкөнгө, тажрыйба бөлүшкөнгө биз даярбыз, тууган. Кандай кылбаңыз. Кудай кааласа иншалла. Мынандай бу сиз өтүп кеткенден кийин дагы соо түгөнбөй тургандар бар. Жолдору мына. Бирок мынаны токтотойлу. Ошон үчүн иншалла эстегенде анан кете бизде чөйрө дагы бар да, намызына тийген кээ бир немелер бар. Мечитке келбейт. Ар жерде отура берет дагы, сен атаң ушунчаныкын жеген, эмне? Сен аз болуп калыптырбы, сойбойсуңбу, тигинтпейсиңби деп намызына тийип сайгылагандар дагы бар да. Ошолор бир буту кабырга жакын деп эле калды. Ушундайлардан коркойлу, анан көрө бул жака келбейби мечитке? Сапка келбейби? Жакшы иштерге алхамдулилlah иштейли, жакшы иштерге сарптайлы. Biz исрапкерчиликтин тешигин бүтөмөйүнчө өспөйбүз эч качан. Өнүкпөйбүз эч качан. Бул мындай да, чакага сүттү куюп түбүн тешип коюп жүрөсүң да. Кетип атасың да сага. Бунун берекеси жок болот. Мүмкүн иншалла сиздечи. Мисалы ушу 100%дан мисалы мүмкүн 5%-ын акчасы бардыр. Бирок ошол акчаны дагы шайтан ыраазы болгон нерсеге иштетпеңиз. Сизди көрүп туруп канча адамдар ушу атандашып намызда, биз кыргыз эли намыздуу болобуз да. Токто ушул акыркы болсо да ушу үйүмдү сатып болсун мен ушуну аш беришим керек да. Же карыз алып, кредит алып болсун кылышым керек да. Андайды курдамызды токтотойлу. Андай болбойт туугандар. Бирок ошол эле кезде алхамдулилlah ошол айылыңызда канча жетим бар, канча жесир бар, канча инвалид бар, канча дарыга муктаж бар, көзү чачыраган бар. Ысык тамак жей электер бар тууган. Тияка бияка жетпей аткандар. Машалла, ошону бир карап койбойсузбу? Бир оңдоп койбойсузбу? Сообу сизге калат. Ниетти биз айтып беребиз, жолду биз айтып беребиз, бир угуп коюңуз, калганыңызды өзүңүз кыласыз.